Да, вы передали. Все, спасибо. Ага, всего доброго вам. До свидания. Ассаламу алейкум. Жиги, жамаат. Кандайсыңар? Бери тугандар, 693 рубльга буйруса алгачкы заказды алып келип койдук. Кийинки заказ тоже жакын арада эле берип койгон болчу. Ошого урган бойдон барып келели. Ооба, көргөнүңөрдөй Москвага келип алдым. Акимович YouTube каналына кош келдиңер. Аты жөнүм Гүлжигит болот. Буйруса Москва шаарында Яндекс таксиде эконом тарифте эмне болуп атат? Кандай жаңылыктар бар? Ушуларды буйруса тартып, чагылдырып көрсөтүп бергени турам. Силер менен буйруса чогулгула, каналды көзөмөлдөп тургула, катталып элек болсоңор катталып койгула. Сменабызды баштадык. Кийинки заказыбыз коэффициент менен. 2025-жыл июль айынын 10 бүгүн. Саат 8:29 болуп отурат. Москва ошол бойдон. Бир аз анча-мунча нерселер дүкөндөрдө кымбаттаптыр, калгандары ошол бойдон. Биринчи буйрутмам накталай төлөмү болчу, төлөмү акчасын берди. Эч кандай кайтымы жок эле берди, сдача жок эле. Алдык ошол. Бишкекте жүргөндө Яндекске кошулуп иштеп көрдүм туугандар. Болот экен иштесечи, просто жалкоо болуп келдим да менчи. Силер иштейм десеңер, ушул силерге эксперт паркын сунуштап кетейинчи. Комиссия боюнча 3 шарт бар. Кааласаңар суткасына 55 сом. Бул силер ошо сменага чыккан күнү гана алынат. Сменага чыкпай калган күнү, өзүңөргө выходной кылган күнү, иштебей калган күндөрү 55 сом алынбайт. Же болбосо ар бир заказдан 2% гана алынат комиссия. Же болбосо ар бир заказдан 4 сомдон. Кимиңерге кандай шарт жагып аткан болсо, ошол шартты тандап алып иштесеңер болот. Бул компания рынокто 9 жылдан бери жүрөт. Бир гана Кыргызстан эмес, Россия, Өзбекстан, ар кайсы мамлекеттерде филиалдары бар. Андыктан смело ишене берсеңер болот. 24/7 колдоо бар, диспетчердик, акча чечип алуу жактарынан проблема деген нерсе жок. Паркка кошулуп, фотоконтролдордон өтүп, жумушка чыгардан мурда балаңыздарга ассаламу алейкум катары 100 сом бонус түшөт. Кошулганда эле эң оңой. Могу визиткадан номерди көрүп атасыңар, же болбосо ушул видеонун описаниясында ссылка бар. Шилтеме деп коеюнчу, ошол шилтемени бассаңар, Telegram бот коркутат, Telegram боттон жөн эле салам алейкум дейсиңер, өзү эле так түшүнүктүү эле оңой. Тарс кошуласыңар паркка, болуп иштей бересиңер туугандар. Бишкектегилер, барыңарга салам алейкум. 6 минута подача мени берип атат. Каяктан берип атат? Дагы арт жактан, ушул жактан. Жок, буга чейинки заказды бүтүрө элек болчум. Бүтүрөлү. Канча? 730 рубль. Жакшы доход. Баалап кое берели. Кийинки буйрутмабыз каерден экен? Ол жерден биз азыр түп-түз барып, сол жакка кайрып, ал жактардан барып алат экенбиз. Ошо баш счету 3-чү буйрутмам болуп атат. Баса 2021-жылкы Солярис менен иштеп атам туугандар. Ошол иштеп атам, иштеп баштадым тагыраагы. Ошол таңкы Москва ушундай пробкалары башталып калыптыр. Аптанын 4-күнү бүгүн. Бул эми бул Москваны чындап айтканда Кыргызстанда 2,5 жыл жүрүп, 2,5 ай жүрүп келдим. Сагыныптырмын. Жолдорун, машина айдаганды, элдерин бардыгын сагыныптырмын. Жаңы дем, башкача көз караштар менен, башкача пландар менен, ниеттер менен келдик иншалла. Ишке ашыралы. Пустят, да? Не, я уже здесь. Всего доброго, до свидания. Айткандай эле 864 рубльга келдим го туугандар. Акырын чыгып кетели. Андан кийин по цепочке заказ бере элек. По цепочке заказ берген жок. Бүтөбүзбү? Же кыдырып жүрө беребизби ушул жерде? Жок, кыдырат экенбиз, бүтпөйт экенбиз. Курсак ачып кеттим. Ол жерде Кыргызстандан ала келген шоколадым бар болчу, ошону жеп алайынчы. 2 hours later. Газонду кырып атат. Бир чакан деп коймой, бирке пауза кылдым. Анча-мунча кызматтар болбочу, суранычтарды аткарып, кызматтарды кылып, кайра улантып атам. Бир саат отурдум бош керек кызматтарды бүтүрүп. Саат 10-дон 46 өтүп атат, таңкы 10 дагы эле 11ге жакындап атат. Мен эсеп боюнча 4-же 5-чи буйрутмама уруп бараткан жерим. Кеф менен алдым, уже шаардын ортолорунда коэффициент деген нерсе акырындык менен өчүп баратат.
Вот, ошол иште кыла береличи. Бир нерсе болуп калар. Кудайга шүгүр. Рызкыбыз бар деп. Здравствуйте. Да, Ольховская 4, да? Два? Может быть. К тем воротам подъехать. К тем... А, вот к шлагбауму вы имеете в виду? Да. Получится. 5 minutes later. Вот сюда же, да? Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Всего доброго вам. $429 рубль. Болбогон эле бир эме 10 метр аралыкта можно будет туда подъехать. Энең дурайын. Машинадан түшүп эле артка 2 кадам кылып жолдон өтсө ушул воротага келмек да. Ушунчалык жалкоо эме окшойт. Так, андан кийинки заказ, вокзалга заказ түштү. Комсомольской, Курский беле, Казанский ошо бир жакта. Ошого урган бойдон баралы, алалы. Кеф деген нерсе жок го. 9 минут алып подачасы менен коэффициенти жок бир заказ берди эле, албай койдум. Шаарда акыбал мындай. Мен турган жерде кеф деген нерсе жок. Акырын мен жакка да жылып келатыптыр, мына пайда болуп калды мен жакта да заматта эле. Чыгалы жумуш, канча иштеп койдук ошону көрсөтө коеюнчу. 2900 иштептирбиз. Өтө жакшы, 701 рубль. Бул жака качып турайын, КамАЗды кой берип коеюн. Так, заказ пока берелик. 2 hours later. Могул бизнес-центр окшойт. Бул жерде болсо Петровский ворота деген дача окшойт. Бул деле бир мындай закрытый кичи городок. Ошентип жер заказ менен заказ болуп атып, Истра тарапта Дедовск деген жерге келип калдык. Жакшы, Цкатка жакыныракпыз. Анан бул жерден саат канча болду? 12:30 болуп калды, 12:40 болду. Заказ жеткиргенден кийин штаб 1800 рубльга. Домойду бастым эле Химкиге. Дорога була соседний дачалардан ошол тарапка заказ берди окшойт. Скорее всего, точка Б көрүнбөйт. Ошол. Аны алып барабыз, анан тамакты плотно келтиребиз. Курсак деле ачып калды. Завтрак кылган эмеспиз, билесиңер. Бир шоколад менен жүрөм, Вот. Пятерочка бар экен могул жерде. О, складтар окшойт ар кандай. Москванын жолдору негизи эле жакшы да. Областтын да жолдору жакшы. Негизи графикти оңдоп ушундай кылып чыгыш керек. Саат 7:30-8-дерде жумушту баштадым болуш керек. Жакшырагы 6-да уже линияда болуш керек да. Ошондо 5-те ойгонсоң, чай пай ичип, жуунуп таранып, чыкканча 6 болот, 6 болот. Вот. Ошондо чыксаң, түшкү саат 1-2ге чейин уже план толот. 8000 иштеп коесуң нормально. Всего доброго вам, до свидания. Жакшы, өтө сонун 926 рубльга алып келдик. Ошол жанагы Петровский ворота тараптагы деревнядан, Дедовск жактан, Тушинская метрого келдик. Саат 1-ден 28 өтүп атат, 1,5. Бензабыз 86 километрге жеткен бенза калды. Курсак деле ачып атат. Азыр торговый центр Вегаска барабыз. Вегастан мен жакшы көргөн пловторду сатат. Ошол жерден плов алып жеп, анан чыгып бензаны куюп, дальше топкадан беребиз. Кудайга шүгүр, жакшы болуп атат. Рублевка, Барвиха тарапка келип калдык. Барвиха эмес, Жуковка беле. Жуковка тарапка келдим, заказ алдым, чай пай ичип бүтүп, паузадан кийинки алгачкы заказ. Тамактан чыктым, телефонду бир аз чукуладым, иштерди бүтүрдүм. Мына ке пассажирга келдим.
Здравствуйте. Московский. Да, московский. Бияка киргизбейдик. 450 рубль накталайды которуп койду. Андан кийин ушул эле жерден могу конушуна болуп жайгашкан домдон буйрутма түшүп калды. Анда калдык и ошол. Буюрса биздин планга кыргындык менен жетип баратабыз. Азыркы учурда канча болуп калды? Мындай кылабыз. Так. 6294, 6600. 6700 деп коёнчу, грубо 6700. Дагы 1300. 1300 болсо план толуп калат иншалла. 8000 менен жабабыз деген ой бар. Саатыбыз болсо 18:00. Ой, машинаны көрсөтүп коеюн, Саат кечки 7ден 10 өтүп атат. Мынакей, баягы айткан 21 жылкы Солярис. Мен ойлойм, ушул могу брендти жулуп салсам деп атам да, могу Яндекс деген жазууну, телефон номурду, анан могу сары кара плюс я деген тамганы, анан 629 деген номурду сыйырып салсам, могу ак полоса, ылдый жанында серый полоса, могу үстүндөгү сары полоса сызык калат, и могу майда шахматтар калат. Болду. Калгандарын сууруп салам, и плюс артында баягы лобойдо дагы Яндекс.Го деген жазуу, телефон номерлары бар, ошолорду жулуп салыш керек. Мынакей, уже белдер аркага жабышып, тердеп, неме болуп атат. Биринчи күн уйку келбей, бодро эле четко эле да, короче, сонун. Азыр уже план толуп калды, буюрса бир заказ менен домой кылганча ала кетсем болду. Магазинден барып суу алайын. Ичиндеги болгон суум түгөндү. Бетим жуудум, ашып калган, ысып калган сууну лобойго чачып жууп салдым. Ошол. Уnuta албай келем мен өзүңдү, балбылдап жанган кара көзүңдү. Сагындым ошол чексиз күндөрдү, саргайтпай келчи жүрөктү. Сагындым жаным сен. Вот между лестницами тема. Кудайым буйруса, бүгүнкү сменабыздын эң соңку заказы 41 мүнөттө келдим. Могу Сколково деген чакан бизнес-центр квартал бар, билесиңер, 1406 рубль. Линиядан чыгып койдум, үйгө кетейин. Ай, могу жерден кайрылсам болмок эле экен. Вот, ошол үйгө кетейин, 1400гө келген болсом, ошондо 400 рубль комиссия алганда 1000 рубль баланска калат. Ошондо 7600 болуп аткан болсо, ар жакта баланста 1000 кошулганда 8600 бүгүнкү күндө иштептирбиз. Жакшы. Анын ичинен 1900 рубль могунун арендасын алабыз. Анан 1000 рубль бензин и плюс 1000 рубль тамак. 700 рубльга негизи тамактандым, 200 рубльга суу, бир шоколад алдым. Ошондо грубо 1000. Итого 4000 рубль расход, 4600 рубль чөнтөккө калып атат. Кудайга шүгүр, алхамдулилля, баары жакшы, сонун. Албетте, бул Москвага келгенимдин башталышы. Алдыда чоң пландар бар. Ийгиликтерди багынтабыз иншалла. YouTube каналымда көргөнүңөрдөй эле 26000 катталуучу болдук, өтө. Анын буйруса быйылкы жылдын эсеби менен жана 100.000 катталуучу болуп, күмүш баскычты алышым керек деген ниет бар. Андыктан бир гана силерге ишенем. Колдоо көрсөтүп койгула, лайктардан басып, актив көрсөтүп, там каналга катталып болсо катталып коюлат. Ондар кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.